Москвага президент менен чогуу баргандардан коронавирус табылгандыктан Сооронбай Жээнбеков парадка катышпай коюуну чечти. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Президенттин автоунаадан бет капчан түшкөнү көрсөтүлгөн, бирок андан кийин Владимир Путин башка өлкө башчыларды тосуп алып жатканда Жээнбеков көрүнгөн жок. Алгоритмге ылайык Москва шаарына парадка катышуу үчүн президент менен бирге баргандар коронавируска тест тапшырышкан. Кийин делегация курамында 2 адамдан вирус аныкталды. Мындан улам президент Сооронбай Жээнбеков парадка катышпай эле коюуну чечим кабыл алды деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, ушул тапта Москва шаарында улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган аскердик парад өтүп жатат. Бул жылы коронавирус пандемиясынан улам Москва шаарында улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналып 9 май күнү өтө турган иш-чаралардын бардыгы кийинкиге жылдырылган эле. Ал эми жеңиш парады 24-июнга белгиленген болчу. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. На Красной площади подразделения Вооруженных сил Кыргызской Республики под боевым знаменем 8-й гвардейской Режецкой краснознаменной орденов Ленина и Суворова мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова. Парадным расчетом командует полковник Бекказы Туминбаев.